Кыргызстандагы мезгилсиз өлүмдөрдүн 80% жугуштуу эмес ооруларга байланыштуу. Аларга жүрөк кан тамыр, онкологиялык, өпкөнүн өнөкөт оорулары жана кант диабети кирет. Бул оорулардын өнүгүшүнө тамеки чегүү, туура эмес тамактануу, физикалык активдүүлүктүн жетишсиздиги, семирүү, артериалдык кан басымдын жогорулашы, кандагы канттын жана холестериндин өлчөмүнүн көбөйүшү, уктап жатып дем албай калуу, уйку апноясы себеп болот. Жогорку артериалдык кан басымы гипертония жүрөккө, баш мээге, кан тамырларга, бөйрөккө, көз торчосуна зыян келтирет. Гипертония бул тилсиз өлтүргүч. Көпчүлүк адамдар жогорку артериалдык кан басымдын белгилерин сезбейт. Аны өлчөп гана аныктоо мүмкүн. Нормада артериалдык кан басым 140–90 мм сымап таякчасына чейин болушу керек. Ал эми жумушчу кан басым деген түшүнүк такыр жок. Эгер сиздин кан басымыңыз нормадан жогору болсо, кеңеш алуу үчүн үй бүлөлүк дарыгерге кайрылыңыз. Артериалдык кан басымды үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда, фельдшердик, акушердик пунктта же өз алдынча текшерүү мүмкүн. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо, тонометр алыңыз деп сунуш кылабыз. Жугуштуу эмес оорулардын 8 коркунуч фактору жөнүндө кеңири маалымат биздин саламат жүрөк чекап модулубузда. Чекаптан өтүп, ден соолугуңузга кам көрүңүз.